Эмне үчүн мыйзамды бузган адам келип бүгүнкү күндө губернатор болуп келип отурат? Бүгүнкү күндө ким жогорку кеңеште кимдер отурат? Өтө көп акчасы бар кишилер отурат. Опугештиктер отурат. Коррупционерлер отурат. Мурда камалып келгендер отурат бардык. Шекте отурган генералдарда ham ошондой дух жок эмне? Бу жердегидечи. Баткенди ишкерлер жөнүндө аз сүйлөйсүздөр да, качты сүйлөбөй эле коесуздар. Ол бизден нөл иштебейт. Госрегистр барасын, архитектура барасын, бар жер барасын, долясын алмайынча жерди бербейт. Эгер ушундай ишканалар курулап турган болсо, Эл кимге барат? Айыл өкмөткө барат, акимге барат, аларда укук дагы жок, полномочия дагы жок, акча дагы жок, эч нерсе болбойт, анан отура беришет, чече албайт. Биздин Баткен областынын элини иштетип, канын соруп атат банктар. Барлык жерде проблема, барлык жерде бирдей бар. Мага 2 миллион доллар пул бергиле. Баткендегилер арча егилип, каралбайт, аларча кургайт. Көзөмөлдөйт муну. Анда эмесе сөздү Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Кыргыз Республикасы жогорку кеңешинин төрагасынын алдындагы бизнести жана ишкерликти өнүктүрүү боюнча кеңештин төрагасынын орун басары Нурбаев Абдувахап Мамадрасуловичке беребиз. Аксакалдар, урматтуу ишкерлер, мына бүгүн биз сиздер менен ушу жолукканы келип отурабыз. Ол негизги максат биз жогорку кеңеште бизнести өнүктүрүү жана колдоо кеңеши ачылган 2 жыл болду. Ошол кеңештин төрагасы, жогорку кеңештин төрагасы спикер болуп эсептелет. Мен орун басарымын. Ар бир фракциядан, ар бир комитеттен депутаттар кирген. Бул аянтча болуп эсептелет. Ишкерлер менен өкмөттүн ортосундагы аянтча. Ишкерлер ассоциациясы мүчө болуп эсептелет ал жерде. Ошолорду чакырып, ошол жерде биз жогорку кеңеш ортодо бир аянтча түзүп бергенбиз. Эмне маселе болуп атат ишкерлерде? Өкмөт эмнени чечпей атат? Чечүү жолдору кандай? Ушул нерсенин үстүнөн биз мына 10го жакын мыйзам долбоорун ушул кеңештин алдында өзгөртүп бердик. Мыйзамга өзгөртүү киргиздик. Кээ бир мыйзамдарды чыгардык. Анан кээ бир өкмөттүн токтомдорун жокко чыгарттык. Кээ бир маселелерди регионго барганда региондор айткан маселелерди ошолорду барып өкмөткө айтып ошол ишкерлердин маселесин чечип берип атабыз. Бул ушундай эле ишкерлерди колдоо боюнча инвестсовет деп коет, өкмөттүн алдында бар. Ал көп жылдан бери иштеп келген, бирок көп нерсе мыйзамга келип, көп чечимдер чыгара албай калган. Мына ушуга окшогон эле комитет башкача аталат. Ишкерлик жана өндүрүштү колдоо боюнча президенттин алдында ачылды. 6 ай болду ачылганына. Анан биринчи отурумун кылды. Мен да жогорку кеңештин атынан ошол жерде мүчөмүн. Азыр бардыгыбыздын максатыбыз антип ишкерлерди колдоо көрсөтүп, ишкерликти колдоо көрсөтүп, буну күчөтөбүз. Анткени мамлекеттин негизги экономикасынын локомотиви бул ишкерлер. Ишкерлер иштесе жумуш орун пайда болот, салык түшөт, экономика көтөрүлөт, мугалимдердин айлыгы көтөрүлөт, жол курулат, бала бакча, мектеп курулат деген. Ошон үчүн бүгүн дагы негизи азыр мен кыска эле сүйлөйүн, анан негизги убакыт суроо жооп берели. Биз силерден сунуштарды укканы келдик. Баткен областына эмне проблема болуп атат? Мыйзам чегинде кандай маселелерге көңүл бурушубуз керек? Эмнени өзгөртүп берсек болот? Өкмөттүн токтомдору кандай токтомдору бар? Силерге тоскоол кылып аткан же эмне керек? Кандай кошумча кылыш керек? Анан буюрса мына ошо бая айтып кеттим, президенттин алдындагы кеңеш дагы биз азыр биринчи отурумунда мен сунуш киргиздим эле, азыр жумуштоп иштеп атабыз. Кыргызстанда баардык ишкерлердин проблемасын чогултуп атабыз. Анан ачык сайтка коебуз. Сайтта онлайн түрүндө президент, жогорку кеңеш, эл баары көзөмөлдөп турат. Ошол проблеманы кайсы министерство аткарыш керек, канча убакыт болду аткарганга, ким аткарып атат деп көзөмөл кылып турабыз да. Ошон үчүн мен бүгүн силерден негизи ушул сунуштарды күтөбүз. Ишкерликти көтөрүш үчүн, ишкерликти жеңилдеш үчүн эмне силерге кандай маселелер бар деп. Ошон үчүн азыркы сөздү мен кийинки өз коллегабызга бере берейин, анан акырында бүткөндө суроо жооп болсо берсеңер болот. Рахмат. чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу Баткендик туугандар, урматтуу ишкерлер. Жогорку кеңештин негизги 3 функциясы бар. Бул мыйзам чыгаруу, мыйзамдарды көзөмөлдөө жана эл өкүлчүлүк. Биздин ушул жолугушуубуздун алкагында дагы мына эл өкүлчүлүк миссиясы. Бул сиздер менен жолугушуп, көйгөйлөрдү угуу жана өкмөттө тиешелүү чечим кабыл ала турган адамдарга жеткирүү. Экинчиден ошо буга чейин биз кабыл алган айрым мыйзамдар, өзгөчө бизнести колдой турган, орто чакан ишкерликти колдой турган мыйзамдар аткарылып атабы? Буга чейин өзүңүздөр билесиздер, дайыма эле биз ишкерлерди колдойбуз. Сиздер биздин жанагы экономиканын өзөгүн түзүп атасыздар деп айтканы менен, көбүнчө ушундай комиссиялар, ар кандай мындай бир жыйындар болот, бирок көбүнчө жыйынтык чыкпай калган учурлар да көп да. Ошон үчүн Абдувахап Нурбаев депутат Абдувахап Мамадрасуловдун демилгеси менен эл аралык уюмдардын колдоосу менен ушундай бир кеңеш түзүлгөн.
ушул кеңеш бир топ ийгиликтер жаратты. Мына өткөндө эле жогорку кеңешке чейин барып ишкерлер дайыма мындай буга чейин да бизге арызданышат. Ушундай бир аянч болуп калды, жакшы. Анан бүгүн дагы ушул чек аралаш жайгашкан ушу Баткенге келип, атайын сиздердин өзүңүздөр менен жолугушуп, кандайдыр бир сунуштар болсо кабыл алып, эмне маселелер болсо угуп кетели дедик. Колубуздан келишинче биз мына бизнес менен ассоциациялар менен кеңешип, анан балким эмне мыйзамды өзгөртсөк болот, өкмөт эмнесин аткарбай атат, ошо эмнесине басым жасаш керек деп ушу колубуздан келишинче bir пайдабыз тийип калса экен деген ой менен сиздерди угуп кетели деп келдик. Ал эми Абдубакат Маматович айткандай, калганын ошол суроо жоопту улантсак болот. Мына Баткенде негизи ишканалардын саны жалпы облус боюнча бир 2000ге жакын деп айтылат. Ишкерлердин саны болсо ушу 40.000ге жакындай, жеке ишкерлердин. Жана орто жана чакан бизнес менен алектенгендердин саны. Ошон үчүн биз дагы кандай жакшы жылыштарды кылганга бир пайдабыз тиет. Ошол маселени бүгүн сиздер менен сүйлөшүп алсак. Рахмат. Байкап турамын, баягы курч депутаттар келип туруп, үмүт менен мындай мамиле кылабыз да. Көп эле чогулуштарда болобуз, бардыгы айтылат, бирок ошол боюнча калат да. Менин биринчи суроом, мен өзү жеке ишкермин, ошол эле мезгилде айылдык кеңештин төрагасымын, Халмён айылдык кеңешинин Матажей болам. Бизнести башташ үчүн сөзсүз акча керек экен да. Мына мисал үчүн эми коммерциялык бир кредит алайын десем проблема болду. Şu күндө азыр даярдап турат, 1 миллион алайын дедим. Анан кадам жайдагы бар банкка кирсем, проценттер түзүүчү экен, макул. Процент бергениңер үчүн акыңарды аласыңар, бул туура дедим. Анан эмеде бир нерсеси кызык болуп атат. Баягы кече баягы Роза Отунбаеванын фонду келгенде банктар катышты, банк бай түшүм кейси ушуларга айтсам конкреттүү жооп берген жок да. Наличие деп туруп 2% кармап атат да. Кече мен демилгелүү топ баягы Роза Отунбаева келгенде 1,5 экен деп айттым да. Анан айтты банктан, "Аке, акчаңыз даяр, 1 миллион аласыз" деди. Процент шунча. Наличие дейт 2% дейт. 1,5 деп өдүм беле десем, өзү бизде 1,5-ден 3-ке чейин дейт да. Кыскасы 20 миңдик күлтүнү жол менен алып коюп атат да. Шул кандай бир мисал үчүн процентиге төлөсөк, баягы акчасын бизге берип турганга. Обналичие деген эмне керек бар да. Бул биринчи маселе. Экинчиси бир случай болду. Бишкектен машина алайын дедим, дагы коопсуздук үчүн $10.000 банкка коюп счет ачып кетсеңиз болот десе. Бишкекке барсам, за обналичие дагы 1,5% төлөйсүң деди. Бул эки нерсе да, şu банк маселеси бул санаттешүүгө кирбей калыптыр да. Мына ушул обналичие маселесин чечип берсеңиздер. Анан экинчиси бизнес өнүктүрүүдө көп нерселер Бишкектин чегинде коюлуп калганда, мисал үчүн кафелер. Bir stol koşunca değil. O bizim kafemizde bir günde bir 20 adam kirişi mümkün, cozun kiri 5 mümkün. Bişkek'teki bayağı faiza değil mesela. Anan bilyard misal için. Bende bilyard var. O $1,500, $2,000 adamın 6'da bilyardım var. Ben o şunu bir boşa çıkarılgan yok. Antkeli. Bir ay açamın nalığı ökelet, akşasını töredi. Acına özünü özü hakta var. Bizde bilyard 80 sonunda olan işte evet de yok. Anam körsen nalığı oydan karısından patenti. O bir bilyardda şunca töredi kesin. İyi kafem dağın işte vetra düşkündü. Bu nerse yeme nalıktan kaçayın desen tura kelbey. Nalıklı töleyin sen kımbat buluzatta. Aytayın degenim o Bişkek'tin çegini bunlar regionlarga kelgende tariflerini bunday layıklı kılıp tutuş gerek. Patent bir değil, olmuş gerek. Bizden Halmyon degen yerden bulam ben. Halmyon menen Oştun je Bişkek'tin je Kızılkan'ın ayırması çoğunda. Anan jana ekinci men birinci aytkan maseleni bir karap çeçip versеңizdер. Prosentini төлөгөндөн кийин обналичиеде менен 20 000 сом агыс керек. Keçe вторник алышым келгеле мен албаймын дедим. Калпеле коркунуч болуп, комитеттин кайрачасы десе урушуптур. Сен кандай түшүнбөгөн банк кызматкерисиң? Комитеттин решениясы это уже решение. Деп айтты, анан эртең чекпеп пятница күнү алмакчы болдум. Эми бизде азыр банктар, мамлекеттик банк азыр эле экиле банк бар.
булар эми жеке менчик банктар да, кээ бир жеке менчик банктарга мыйзам боюнча биз киреше албайбыз. Бирок биз улуттук банкка сунуш катары берели, мына ушуну карагыла. Экинчиси сөзсүз биз региондорго жеңилдик бериш керек. Биз азыр ушуна жанар Кубаныч экөөбүз мына Баткенге келгенден бери ойлоп атабыз. Азыр ушу Баткен региондогу ушул өнүкпөй Баткен, Нарынга окшогон чегаранын жанындагы жерлерге улуттук банк аркылуу биз бир жолун таап аракет кылайлы, сунуш кылып беребиз. Бирок биз бул улуттук банкка кайрылабыз, сизге жоон беребиз бул боюнча. Экинчи боюнча мен сизге толук кошулам. Эч качан Бишкек менен Баткендеги патенттин бир столго басып бирдей болбош керек. Айырма совсем башка. Бишкектеги адамдардын бай адамдар көп, тамак сатууга да мүмкүнчүлүгү, а бул жерде айлык да аз, адам да аз. Буга сөз караш керек. Биз буга расмий түрдө биз мүмкүн бизнес кеңешке киргизебизби, бул аркылуу ушул маселени коебуз. Анан экинчи нерсе, жана байкабай калдыңыздар, мен эки вопрос бердим банк боюнчачы. Баягы Кадамжайда счет ачып банкка коесуз. Эми коопсуздук үчүн да машиналам деп барсаңыз. Ошол эле сет менен Байтүшүмгө коюп барып, Байтүшүмдөн акча алсаңыз, абынан үчүн акча бер дейт. 3 күндөн кийин барсаң, олар бизге разы болуш керек да. 3 күн мен акчамды берген обороткан үчүн. О тескерисинче сен де Баткенге экенсиң деп атат да. Ошол Баткендин территориясынан чыксаңыз, өзүмдүн акчамды өзүм дагы ошол эле сеттен Байтүшүмдөн акчага алышка мажбур болдум да. Экинчи маселе, коюп атканда сүйлөш керек да, ушуну жөн эле коюп койбойчу. Булар болбойт дейт. Булар алып келе бериңиз. Жооп берсеңиз жакшы болот да, мына ЕСКнын башчысы болот. Ана ЕСКнын ордун как раз мен. Бул жерде эми жогору жактан коюлган ал баягы комиссиясы бар. Эми жаңы айттыңыздар, берки депутаттар айтып атат, сунуштайлы деп. Сунуштарыңыздар, эми бизге жогортон коюлган бул тарифтер. Мыйзам тегиде. Бул жерде чече аласызбы, процент 5-5 көбөйтүп жазайткан. Жок, биз аны чече албайбыз. Себеби бизге жогортон берилген бул тарифтер комитетте каралган. Жок, ал жактан жана айткандай сунушташыңыздар. Комитетиңиздерде мындай экен да, 1,5%-ден 3% экен. Қалап тұру өлі 3-ан қойып көрілер кәсіздер, 2-ан қойып көрілер кәсіздер. Мен 1,5-ге наразы болып, Баткенге келіп кетсе, 2 қойып тұрды. 15-ге наразы болып тұрса, 20-ге. Болды. Мәселе түсінікті болды. Мына бізді біріншіден ішкерлерді жиған өте қуаныштамын. Мен өзім Сүлікті шаарынан келдім. Құтшы жоопкершілікке шектелген коомдун директору Рахманов Мамайыс болом. Так, мен бірінші сіздердің емеңіздерге қосымша алынша Бақыт Кудузович, бізде жақын эле ассоциация түзүлдү Сүлүк шаарында. 12-ден 15-ге чейин ишканалар жыйылып, бир чоң ассоциация кылды. Сіздердің емеңіздерге кошулса болот, ассоциациянын төрагалары кошулат деген жериңизге. Аны кошулса болот, бирок регистрацияны эми өттүк, мына 1 ай болду. Өтүптүк, ана заявка ташасыңар, анан карап. Башында 20 адам болчу, азыр дагы 15 ушунда заявка турат да. Мен карап көрдүм, региондон катар бирок анда мүмкүнчүлүгү бар, чакырсаңыздар барабыз да, ушундай иш болуп аткандан кийин. Анан кийин мен суроом, Абдулахат Адмарович, мына сиздер ишкерлерди текшерүүдү жоюу, же болбосо өкмөттөн чыгып атат, сиздерден чыгып атат, 2 жылга моратория жарыя кылып чыгаргансыздар. Бирок бизде мына Сүлүк шаары боюнча айтайын дегеним, мына шахта боюнча ишкерлерди дагы эле баягыдай текшерип атат. Бул текшерүү деген ашымча чыгуу, текшерүү деген өзүңүздөр баарыңыздар түшүнүп турасыздар. Бул жерде бизнести, кылып жүргөндөр баары түшүнүп турат. Текшерүү деген бул ашымча тоскоолдук да. Мисалы үчүн мына сентябрь айга биздин коомго, мына ошо Кутчуга 2 жолу текшерүү бар. Бирөө как раз сиздердин эмеңиздер боюнча экен. Жогорку кеңештин мына эмеси бар дейт. Мына буйртмасы бар, кагазы бар деп Госэкотех инспекциядан Бишкектен кийиндер келип текшерип кетти. 7 сентябрдан 9 сентябрга чейин. Ал эми экинчиси 27 сентябрдан 30 сентябрга чейин Баткен областтык Госэкотех инспекциянын бир топ инспекторлору барып текшерип кетти. План уйду. Бул кандай деген? Бул жерден 2 жылга моратория бердиңиздер, бул жерден эме кыласыздар. Мыйзамды чыгаргандар да өзүңүздөр. Анан жибергендер да өзүңүздөр болуп атасыздар. Мен жооп берип коеюн. Сол жерде мораторий жарыяланганда кайсы ишкананы текшере албайт деп жазылган да. Экотех инспекция алга кирбей калган.
экотехинспекция, прокуратура, АКС, счетный палата кирбейт, алар текшерет. Ал жерде ветинспекция ошолор кирип калган. Анан бул мораторий жакшы иштеген жок. Буну өкмөт өзүнүн токтому менен киргизди. Бирок мына жакында буюрсаңыз биз сунуш кылып атабыз. Президенттин алдындагы комитетке мына ошо текшерүүлөр киргизейин деп атабыз. Анткени текшерүүлөр аз ишкерлерди эмес, айыл өкмөттөрдү, мамлекет органдар да кыйнап атыптыр. Өтө көп ушундай арыз даттануулар келип буюрса, биз бир айдын ичинде ошол президенттин алдындагы комитет жыйын өткөрсө, ушуга эгер кирип калса күн тартип буну карайбыз. Бул бардык тараптан болуп атат. Баткен эмес, бардык жерде ошондой болуп атат. Бизди өтө кыйнап атат текшерүүчүлөр депчи. Ошон үчүн бул өкмөттүн токтому менен мораторий киргизилген. Бирок ошол экотехинспекция ошон ишканалар ал мораторийге кирген эмес, булар текшере берет деген. Ошон үчүн булар текшерип атат. Бирок бир айда 2 жолу текшерген албетте туура эмес. Бул жерде Минэкономдун өкүлүнүн уруксаты менен келиш керек болчу. Алар бир айда бир мекемеге 2 жолу уруксат бербеш керек болчу да. Минэкономдун эмеси бул жерде представитель Ташболатов Абдрашев деген бар. Анын ичааты колу менен направлениясы бар. Бирок ал 2 жолу бербеш керек болчу да. Бул ал туура эмес бул. Карап турганда бирөө жогорку кеңештен сиздерден дейт, бирөө областан дейт. Бул экотехинспекцияга эмне Көмүр казган ар кандай бир эмелер боюнча кайрылабыз да. Экотехинспекция могулар мыйзамсыз иштеп атат дегенде мындай эл нааразы болуп атат. Текшериле десең, кээде экотехинспекция өздөрүнө жараша жанагындай бизге мораторий кирген. Биз аны текшере албайбыз деп койгон дагы жооптор бар негизичи. Анан мындайга келгенде экотехинспекциянын өкүлү болсо жооп берип койсо жакшы болот. Биринчиден, урматтуу депутаттар, сиздер айтып кеткен мораторий 586-токтом менен өкмөттө 17-декабрь 18-жылы кабыл алынды. Биз бир жылда бир жолу субъекттерге Минфин менен макулдашып, плановый гана киребиз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, кече Сүлүктүдө 3 кырсык болгондо бизге токтом келген, ошол гана ишкананы текшерүү боюнча. Анан бизде бул айда 4-кварталда 18 шахтага плановый киргизилген. Бул Минфин менен, Минэконом менен согласован. Бизде 2 жолу, бир айда 2 жолу кирип текшерген случай болду. Азыр бул ишкер, может, кече Бишкектен келгенде, ал башка кат менен келип текшерген. Ал бизден центральный аппараттан келип, башка жумуш менен көрүп кеткен. А биз областной экотехинспекция плановый гана киргизебиз. Анан эгер бизге экотехинспекциянын биздин полномочияга кирген арыздар түшө турган болсо, Жанарбек Кубанович, биз өзүбүздүн функцияны дайым аткарабыз. Ошол бизге 14 полномочия менен иштейбиз. Эгер биздин функцияга кире турган болсо, арыз менен кайрыла турган болсо, биз келип текшерип, ошол арыз берген адамга катты жөнгөнмө берип турабыз. Бир айда 2 жолу боло элек. Бул катталган деле эмес да. Плановый менен бу жерде Абдрашев ошол жана экономика министринин өкүлү менен макулдашып, анан гана киргизгенбиз 4-квартал. Может, жаңылыштык кылып атат, бир айда 2 жолу дейт. Бир айда 2 жолу кирген эмеспиз, ол плановый болгон, ол арыздын негизинде кирген. Арыздын негизинде. Минэкономдун өкүлү барбы? Арыз түссөчү, бизге азыр ушундай положение бар, арыз түшүп, арыз бизге катталып, биз Минэконом өкүлүгө кайрылып туруп, 1 саат, 2 саат же бир күндө уруксат алып туруп, анан киребиз. Биз арыз түшүш менен бар реакция жасай албайбыз. Минэконом менен макулдашып туруп, анан 2 саатта может оперативно. Текшерүү боюнча бөлүм башчылыгы иштейт, ал киши менен командалыкта жүрөт да. Бирок бир айда 2 жолу болгон эмес болуш керек. Эме экотехтер кирет, бирок мурункудай немелер планга да кыскартылган. Сиздер уруксат беришиңер арыз боюнча эгер арыздануучу кайрылса, барып текшерип, анан жыйынтыгын билдирет. Арыздануучу. 2 жолу деп айтып атам. 7-синен 10-га чейин бири берилди, 27-синен 30-га чейин экинчи берилди. Экинчиси плановый dedi, биринчиси Бишкектен келди dedi, экотехинспекциядан. Эгерде керек болгондо мен баягы 600 эме цифр номерлерин алып келет элем. Бул жерде мен числосун да Бишкектен келген Баткенде эме албайт да. Болду, түшүнүктүү. Мен бир нерсени кошумча айтып кетейин. Жанарбек Кубанович, сизге мына кече Сүлүктүдө
ошол биз плановый октябрда койгон болсок, ошол бир жума калганда ошо кырсык болуп калды да. Ошондон кийин координационный прокуратуранын Ильяс Каримжановичтин төрагалыгы менен координационный кеңеш өттү Сүлүктүдө. Бүт ошол жерде 31 ишкана иштейт Сүлүктүдөчү, шахтерлор. А ошол жерде шахтерлордун баардык жетекчилери келгенде алардын сунушу бизде координационный кеңештин чечими бар. Көбүрөөк текшерип берсеңер, бизде ушундай кырсыктар көп болуп атат. Эгер мүмкүнчүлүгүңөр болсо, экотек инспекцияны карып текшерсек болобу деген сунуштар түштү кече координационный кеңеште. А кээ бир ишкерлер болсо, мына көп тажатып атат дейт. Ал жерде почти 31-32 ошо ишкерлердин адамдары кирип, биз ошондо да айтканбыз. Биз плановый гана кире алабыз. Эгер арыз берсеңиздер, аны да макулдашып гана киребиз. Ошону токтоп коебуз. Анын өнүгү балдыр. Ооба. Айыл өкмөтүндөр. Орозбек айылдык кеңешинин төрагасы Абдинаб Назарбаев. Урматтуу депутаттар, келгениңиздерге рахмат. Менин өмөлөрүмдү подробно жазып алсаңыздар. Бизде Орозбеков аймагынан Надыркен деген участкадан Кызылкар семен заводу 2007 жылдан бери 65% темир аралашмасы бар таш алат да. Төлөгөн төлөмү биздеги сайдагы таштардагы арзан болуп атат. Ушул негизи эле биздин бийлик менен депутаттардын ортосунда дагы байланыш жок да. Сиздерге айта кетсем, Кадамжага бир дагы депутат келген жок биз менен бүттүк. Эми ошол ташты жөнөгөй ташты биз 2,5 миң 3 миңге сатып алабыз да, бир машина ташты. Азыр төлөгөн төлөмүнө токтоло турган болсом 2007 жылдан 2009 жылга дейин 4 миң төлөдү да, салык айга. 2009дан 2013ке дейин 9 миңден төлөдү. 2013төн роялти салыгы кирген экен 1 миллион тегерегинде төлөп атат. 1 миллион тегерегинде төлөгөнү бизден лицензия боюнча Кызылкар семен заводу 33 миң тонна семент алат. Ал 33 миң тоннаны килограммга айланса 33 миллион кило болот. Бир сомдон калганда бизге 33 миллион сом калыш керек. 1 миллион болгондо 1 миллион салык төлөгөндө азыр 1 тыйынны 1,5 тыйынны тегерегин түзүп калып атат. Ушул боюнча бир канча жолу жогорку кеңешке кайрылдык, бийликке кайрылып атабыз, эч кандай результат жок да. Мына бири-бириге отписка кылып бере бере деген. Мен үйдөн алда бир пачка болуп кетти. Вообще неме жок да. Көйгөйүбүздү чечпей атат. Мана жыйынтык жок. Мисалы bizde hazır datasiyada turат айыл өкмөтү. Датацияда. 16 миллион болсо жарымы кайжактан түшүш керек. Эч ким өндүрүштүү ишканалар болбосо. Ошо окшогондон калыш керек да. Кем байлыкка эл чыкпай атат. Ошо бийликтегилер өздөрү эле сатып бөлүп алгандан кийин бул жактан эл наразы болуп чыга турган болсо, сен мыйзамды, мыйзам эмес туура эмес кабыл алынбай, алынып атпайбы ал жакта. Кыргыз элинин кызыкчылыгы алынбай жатпайбы мыйзамда. Президентибиз коопсуз кеңеште сүйлөгөн өткөндө. Алтын кен байлыктар же башкалар боюнча 8-10% кылат экен, шуну 40-50% көтөрбөйсүңөр. Ошол боюнча жок го, ошол мен сиздерден сурап кетем. Бул биринчи. Мына эми мыйзам бузууларга айтайын мына. Ошол 7 гектар лицензия болгон болсо, кийин 8 сотикке уруксат алып кетти. 7-8. А биздин мурдагы мына азыркы губернатор болуп турган Аким Камбаралович бизге ошого депутаттарды укпай, адам орда көрбөй 15 гектар жерди коштуруп трансформациялап берип койгон. Жер кодексинде жазылып турат. Жер кодексинин 74-статьяда маданий жайыттар, түп тамырынан бери жашалткан жайыттар, простой жайыттар, кен чыккан жерлер мамлекеттин өзгөчө кароосунда особый ценный болуп турат. Анын которулушу 20-статьясында премьер-министр которот деп турат, ачык жазылып турат. А закон трансформацияга таянып туруп которуп салган. О закон трансформацияда кен чыккан жерди которуу же жайытты которуу деген жери жок. Мана азыр ошол немелер өзгөрдү. Ошол кодекстер өзгөрдү. Жогорку мыйзамга каршы келип атат ошо кодекстер. Кандай каршы келип атат? Мисалы үчүн Конституциянын 12-беренесинде жазылып турат. Мамлекеттин өзгөчө кароосунда турган жерлер, баягы мамлекеттин токой чарбалары, кен чыккан жерлер мамлекеттин өзгөчө кароосунда турат деп турат. Кийин ошол эле мени мамлекеттин азыркы өзгөргөн статья боюнча жер кодексинин 20-статьясында мамлекеттин өзгөчө кароосунда турган жерди премьер-министр которот деп турат. Азыр эми ичиде карама-каршылык келип атат да эми. Азыркы мыйзам боюнча без трансформация бере берет деп койгон. Бирок алардын колунда лицензиясы бар. Лицензиясы автоматически кен чыккан жерге кирип калат да. Кен чыккан жерди айыл өкмөтү которгонго укугу жок. Ошол мыйзамды туура эмес кабыл алгансыздар, урматтуу депутаттар, ушуну башкадан карап көрүңүздөр. Мен сиздерге асылган жерим жок. Конституциялык нормага каршы келген мыйзамдарды кабыл алып койгонсуздар. Бүгүнкү күндө азыр
Мына негизи ал кенди берерден мурдагы статьяда, Жер кодексинин 28 статьясында жазылып турат. Эгер кен чыга турган болсо, Госгеология өзү мамлекеттик резервный фондко алып туруп, анан трансформациялап туруп, анан бериш керек эле. Андай процесстер аткарылган жок. Бүгүнкү күндө эми кимдер крышават этип атат, депутаттардын арасынан депутат Арапбаев бар экен, башкасы бар экен дейт, айтат. Бизге жакшы элдин пайдасы чечилбей атат. Шуну чечип бериңиздер. Мана губернатор болуп келди, мен бул асылбаймын. Мен ошол кезде дагы айткам, сен мыйзамды буздуң, туура эмес кылдың. Эл наразы болуп атат азыр. Эмне үчүн мыйзамды бузган адам келип бүгүнкү күндө губернатор болуп келип отурат? Мен өзүм сөзүмө жооп берем, 100%. Эгер мен калп айткан болсом, мен мыйзам чегинде мен жоопко тартсым. Ал жерде мисалы үчүн жазылып турат, мыйзамда четко жазылып турат. Канча жолу карадык. Президентибиз айтып атат, коррупция менен күрөшүү бизге айткылады. А президентке өткөндө кадам жайда келгенде февраль айында мен бердим. Бергенден кийин мен бул кишини кысматы калып баягыдай кылбайм, элдин пайдасын кылыш керек. Таза адамдар келип иштеш керек бизде. Ошондой болбой жатат. Ушул мен айткан нерсемди жеткирип коюңуздар суранам. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Сиз жогорку кеңеште бирден жаздыңыз, арызыңыз булачак. Бир топ азыркы заң отуруп турган немеге жаздым, алдыда бар, Заки Шараповго жаздым. Жок, результат жок. Хаттар бар, бири-бириге мындай кылып үндөрдү. Бизге жаңадан жазып бере аласызбы? Азыр жанымда жок, мен сиздердин мындай эле барамын, мен өзүм барам, мен кабыл кылсаңыздар, мен мына Азыр жазып барам, бир саат убакыт жазып бериңиз. Жазып бериңиз, телефонуңузду атыңызды жазып, сизге жооп Кейбір мәселелерді қағазға түсіріп беріңіздер, контроль алғанымызда жақсы болады. Құрметті депутаттар, құрметті бақытыңызға, Баткен дирекциясына қош келіпсіздер. Şu sizlerin gelişkinizler beni Kuday versem, Batken'de şu biznes çevresinin öncüsünde salıp başlattı bir şey neyiz, işinizlere ilgi kolayız. Anan şu Batken Jalpı Batken'in içkilerin adından vaktimize sizin can kısmet oluna gelişkiniz beni çıldan kutuktayız. Siz bir köpten beri жақсы biliriz, şu biznes çevresinden takşalıp çıkan kadrsız, şu çevrenin жақсалып кетесі деген işeğinde özel işinize iyilik olsun. Мен осы төлемішіп тұрсын әлі, алыштан органик альчура кооперативінің артынан қатысып жатам, сөйлеп жатам. Негізінен бүгінгі күні шол ішкердікте көп көйгөйлер бар. Айыл шаруашылығын алып көргенде негізгі бүгінгі күндегі көйгөй бұл сбыт проблемасы да, сбыт. Диқандар өндірген азығын қалағандай сата албайды. Мысалы үшін Баткенге келдіңіздер, илгертен білесіздер, Баткеннің байлығы бол өрік та. Келешекте эле ушу өрүкменен жамап калабыз. Бирок ушу бүгүнкү күнү Баткендин өрүкү сатылбай атканы өтө өкүнүчтүү болуп атат да. 2015 жылы Евросоюз биримдигине мүчө болуп кирди Кыргызстан. 2 жыл өткөн мезгил берди, бирок өткөн мезгилде эч нерсе болгон жок айыл чарбасында. Эми бүгүнкү күнү биз экспортко чыгайлы десек, хастын талабына ылайык сөз түрдө ээсинин талабына сөз түрдө хас системасы киргизилген, цехте өндүрүлгөн азыктар гана экспортко чыгат деп бул ээсинин талабы болуп атат да. Ага биз даяр эмеспиз. Бир да фермер, бир да өндүрүүчү даяр эмеспиз да. Мисалы үчүн Баткен өрүгүн биз Москвага сетке чыгарайлы деп кайрылсак, Глобус деген сет айтты. Макул деди, эски мүчө болуп киргенсиңер. Биз өрүңөрдү алайлы, Баткендин жалпы өрүгүн алайлы. Бирок биз өзүнүн аудиттерди жөнөтөбүз Баткенге, барып өндүрүп аткан цехниерди көрөт, хасты көрөт, андан кийин гана биз контрактка кол коебуз, Баткендин жалпы өрүгүн алабыз эчтеке. А бизде эч нерсе болбой атат ушул жагда. Эми карап көрүңүздөр. Баткен облусу боюнча жылына 20 000 тоннага чейин кургатылган өрүк өндүрүлөт. Бирок эң өкүнүчтүүсү ошол 20 000 тоннанын 90%-ын айласыздан, жанагы цехтердин кайра иштетүү цехтеринин жоктугунан тажик туугандарга сырьё катарын арзан берип отурабыз да. Мына жаныбызда Испара деген шаар бар. Бир эле шаарда мыйзамдуу иштеп аткан хас системасы киргизилген 17 завод бар бир эле шаарда. 25 километр турат бизден. Биздин бүт өрүктөрүбүздү алып кайра иштетип, алып пайдасын көрүп атышат. А биз эч беле калбай турабыз. Эмне үчүн дегенде бизди колдогон бир да уюм болбой атат. Мамлекетке кайрылсак, мамлекет кредит ал дейт. Банкка салып берип коет. Адамдар бүгүн банктан кредит ала берип, банкрот болуп, үйлөрү саткан мезгилдер көп болуп, эч ким кредит албай койду. Коркуп калды кредит алганга. Ал эми өнүккөн мамлекеттердин кайсы мамлекетти карабаңыз, айыл чарбасында дотация берет, суда берет, колдоо берет да, эч кандай пайыз кредиттер берип турат, долгосрочно. Бизде ушул маселе каралбай атат да. Эми качан биз ушул жакынака сехти куруп, хасты киргизгенибизде гана, ошондо гана биз сбытка чыгат экенбиз, ошондо биздин өндүргөн азык сатылып, ошондо гана ишкерлер, ошондо гана фермерлер бутуна туруп баштайт экен да. Ага чейин биз ал деңгээлге жетишибиз өтө кыйын болуп атат. Ушул маселени карап берсеңиздер суранат элем да. Эми ушул эле маселени дагы чече турган жакшынакай жолу бар экен. Армениянын практикасында. Мисалы үчүн азыр президентибиз баш болуп, органикалык таза азык өндүргүлө, кооперативдер түзгүлө, кооперативдер бирикеле деген саясат болуп атат Кыргызстанда.
Эми кооперативтерге бириккен менен, мисалы үчүн мен кооператив жетекчисимин, кооперативге бириккен менен збыт болгондон кийин кооператив өнүкпөйт экен да. Ал качан збытты камсыз кылып берсек, анан элдер өзү ишенип ошол бирге баштайт экен да. Эми караңыздар, Арменияда ушундай кылып коюптур. Ар бир региондо органикалык чарба жүргүзгөн кооперативтерди өндүргөн азыгын мамлекет өзү сатып алат экен дагы. Ошол азыкты мамлекеттик детсадтарга, больницаларга, мектептерге органикалык таза азык менен мамлекет өзү камсыз кылып атат экен да. Бул жерде карабаңыздар. Эми бизде кандай болуп атат? Тендер деп койгон, тендерге баары качып атат. Ол азык органика, таза бүт жан болуп атат да. Эгерде ушул системаны Кыргызстанга киргизе турган болсок, бизде биринчиден кооперативдер өнүгүп баштайт эле, збыт болуп баштайт эле, органика өнүгүп баштайт эле, мектептер, детсадтар бүт биздин келечек муундар таза азык менен камсыз болуп баштайт эле да. Ушуну жогорку кеңештин деңгээлде сиздер сунушту киргизип туруп, мамлекет сатып алып кирсеңиздер, ошондо биринчи биздин уже алдыга жүрүп башталат да. Бул биздин ушул фермер катарында биздин ой пикирибиз. Кыргызстанда ошол органиканы алайын, президенттин саясаты менен органика өтөбү десек, Кыргызстанда ошол сертификат бере турган уюм жок экен. Мен деле ушу Баткен өрүгү жөнүндө сөз кылайын дейм. Абдубахап мырза, Жанар мырза, сиздерди көбүнчө телевизордон көрөбүз да. Дайыма конкреттүү маселени коюп көйгөйдү айтып бересиздер. Бирок ошол маселелердин арасында Баткендик ишкерлер жөнүндө аз сүйлөйсүздөр да, башты сүйлөбөй эле коесуздер. Баткендик ишкерлер азыр учурда өтө кыйналып, бир жагынан Тажикстан, бир жагынан Өзбекстан кочосунда туруп, иштей албай, өнүгө албай бууруп турган учуру. Ушул маселеге дагы мына батайы келиптсиздер, чоң рахмат. Бир конкреттүү бир жардамдарды чечип берсеңиздер. Мисалы, мына февраль айында правительство 2 миллиард сом акчаны региондорду ишкерлерди өнүктүрүүгө деп бөлүп берди. Мына 8 ай өтүп атат. Ушул акчаны дагы эч ким ала албай атат. Мына правительство өзү бөлгөн акчаны эч ким ала албай атат. А биз эки көзү төрт болуп күтүп атабыз, кантип ушунан алсак болот экен, кандай жеңилдикти менен берилет деп. Жеңилдиги жок экен, кадимкилер кредит катары залогуңду коюп, алып иштетишиң керек экен. Мөөнөтү гана көбүрөөк экен. А мындай кредитти 6% кредитти мен мына Баткенде өрүктү кайра иштетүүчү заводду иштетип келатам, 5 жыл болду. Молчун кооперативи менен биргелешип иштеп келатабыз да. 6% кредитти мен 5 жылдан бери алып иштетип атам. 2 миллион алдым, 3 миллион алдым, иштетип көрдүк. Көрсө, жана туусуна айтмакчы, биз збыт тапмайынча процент алган менен бул ишибиз оңолбойт экен муну менен. Мына башынан өттү. Азыр эми ошону төккө мезгил келди, төгүп келатам. Кыйынчылыктарыбыз бар. Ошон үчүн сиздерге сунуш. Эгер Баткенди чындап эле кыйналып атат, эли жакыр жашоодо ишкерлерди колдойт десеңиздер, ушул правительство бөлгөн 2 миллиардтан Баткен үчүн, Баткен шаар үчүн 40 миллион сом тийиптир деп уктук. Ушуну грант кылып чечип бериңиздерчи. Баткендиктер деле бир мындай бутуна туруп алып, өрүгүн иштетип, бир мындай күйдүн же оштун деңгээлиге бир аз жеткендей болуп калса дейбиз. Гранттык маселелерди койсоңуздар ушу өкмөттүн алдында. Антпере дагы кредит дагы десеңиздер, Баткен баягы ойдон кала берет. Сөз боюнча кала берет да иштер. Анан жанагы Баткен өрүгү Америкага жетти деп атпайбызбы? Буга албетте тажик туугандардын да кызматы бул. Алар өздөрүнүн эски байланыштары боюнча алып барып, Баткен өрүгү, Кыргызстан өрүгү Америкага жетти деп сөз болуп атат. Бирок ага биз сыймыктанбай эле коюшубуз керек да. Ошондо деген 250 миллион. Ушул жерде дагы токтой турганыңызда кечиресиздер, мен башкарып коеюн. Жана 2 миллиард боюнча. Бул жана 6% менен берилет, банк аркылуу берилет. Банка 6% менен берсе, обналчуна 2%, кайра 8%. Кредит берет да. Эгерде грант болбой калса, проценти жогору бериңиздер, ушу Баткен бизде отурсун деген сөз турган Осаматы Тибет ажыба. Мен азыр өзүмдүн проблемамды айтпай, шу областтагы бүгүнкү күндөгү ишкерлердин көйгөйүн айтайын деп тура көрдүм. Сиздер Баткен келдиңиздер, көрдүңүздөр, биринчи Баткендин айланасы жык, шубак. Баткен областында, Баткен районунда завод курганга мүмкүн эмес. Кыргыз мамлекетинин закону уруксат бербейт. Себеби биздин шубактар 1 метр квадрат жерде 2 түп шубак бар, ол жайыт. Ол Баткендин суусамыры. Баткендин эң жакшы эле шубактар ажылар. Жанагы неме ойнадым, үскөлдөгү неме да?
Oyun ötkörçü var. Batken'in kırçını da 1 metr yerde 3 taş uvak var. Bu jayıt. Zavod kurganга ешқанға мүмкін емес. Мен 2007 жылдан бері şu жерді алғамын мусор. 50 жылдан бері мусор. Ана ескі баткенттер біледі. Карьер болған жерде арендаға алып, şu жерге завод құрамын деп құра албай, ана башқа жерге барып завод құрып жүремін. Тура мен башқа жерлерге завод құрып атамын. Трансформация қылып айтады. Неше жолы қайырылдық трансформация болмайды. Şu Batken ортасы завод құруға мүмкін емес. Чекесіге құрыш керек тура. Чекесі бар жоқ жайыт та. Мына мэриядан барып алыңыздар, қаншадан бері сұраныңыз. Ана екіншілі, рұқсат беруші мемлекеттік ишхананы қараңыз. Государственный частный партнерский деген закон шыққан. Ол бізде нөл іштемейді. Госрегистр орасын, архитектура орасын, бар жер орасын, долясын алмайынша жерді бермейді. Доляны бересің, бермесең, бір жыл 2 жылға шейін жүре бересің. Завод құру бар ғой, рұқсат алу, рейстен аласың, ояқтан аласың, бияқтан рұқсат бермейді. Ана терминал құрауызда 3 жылдан бері госрегистрден сұранабыз. Мұрда карьер болған, о жерде урановый жерлер бар, азыр оны сулуды қойғандағы, о жерде Қызылбелдің арағыда. Терминал құрауызда 3 жылдан бері жер ала албайбыз. O terminalın yarımı budjet болады да мемлекетке ақша төлейбіз. Арендада тұрамыз. Ona banktар бойынша жақсы мәселе айтты. Мұрда Сайыз мәліде СССР адамымыз да елді колхоз совхоздар ешменен қамсыз қылады еле. Азыр колхоз совхоз жоқ, банктар елді ешменен қамсыз қылады. Бүгінгі күндегі Қырғыз мемлекетіндегі банктар менен иштешүү, банкты 100% реформа кылыш керек. Мана мен дәл қатар айтып берейин, текшериңиздер, мен айтканым жалганчыны. Айткенде 500 мыңдан ашык ел бар да. Шонун 10% кредит алды, фактически көп да. 6-7 миллиард пулду компаньонго, финкага, мол түшүмгө, уяка бияга берип атабыз. Ел. Биздин Баткен областынын елini иштетип, канunu соруп атат банктар. Текшериңиздер. 5-6 миллиард сом пул ел иштеп беріп атат, кетіп атат ояға. Шон үшін мен сунуш кыламын. РСК банкмен иштешиңиздер турганда, айыл банкмен иштешиңиздер. Өзүңүздө калсын деген жакта шо. Тура айттым мен банк. Şu kalsın özünüzün elde. Yemiz Zolok. Bizim Batken oblasının işgallerinin hukukunu Bişkek'te Kırgız ayıl çarba, Kırgız Orus fondu çektep koygan. Bizge sizler bayağı baykoşunun tayağı değil, Batken'de sizlerge berbeyiz degeninin kültürün jağı. $1 milyon aşıkpasa, beremiz bolsa berbeyiz deydi. 70 milyon son boladı. Nekrasip geldi, Rusya'dan geldi. Kuvanış olsun, Kulmatı Kuvanış'ın zamanı. Ben ayttim, Beskok öyle etti. Ben suradım da ayttim, balan var zaman. Balan sen ölüyorsun, balan ölüyorsun, nevren 70 yıldan 100 yıldan geçen Batken'de 350 milyon somduk zalog bol boyut dedim. Kredit alayın desen, birdeme kurayın desen zalog deydi. Ha zalogtu, zavod kuruş için 300 milyon zalog verir. Batken'de kimde var 300 milyon? Zalog kimde var? Значит, Batken oblasının işgallerinin hukukunu çektep olumunu kim alır? Bişkek alır, Oş alır. Batken'de yok. Durav. Hem Batken'deki kredit ömçeliğine oturar. Bunlardan biriyle sözü var. Az daha çekesi çıktı. Galovnayı çeçet deyip koyar. Bular hiç degeni çeçmeydi. Koldan kelbeydi. Çeçken emez, hiç çeçmeydi daha. Bir de medisen Galovnay'a yönetedi. Galovnay'a geçe 6 ay 7 ay ödedi. Aylı banktan günü gelgende ben 3 milyon som alıp jıbı zavoduma jetmeye kaldı da sorasam bergen emez. Kadamca var zavod kurdum. Hem zavoddan 2-3 milyon nalichga nalik to'lab o'tamiz. Mamlakatga. Endi eslatib o'taman, men nalik to'lag'andan qatar. Yeme Batken oblasti ishchilarni qo'llash uchun bizlarda ko'p bo'lgan so'zlar aytaman. Konsalting kompaniya, hozir sen yerma ko'rib o'tirasiz, bizda biznes lan var. Bizda Batken oblastida konsalting kompaniya yo'q.
Бишкекте бара, Ошто бара, ошолорду келсе, банктарга келип, керектүү бизге документтерди, проекттерди консалтинг компания менен договор кылып бар го. Биз акчасын берсек, ол биздин проблеманы көрүп туруп, проектти жазып берип, бизге ортомчу болуп, ишкерликти өнүктүрүүгө жардам болот эле. Бизде фактически жок, область боюнча эч жерде жок консалтинг компания. Консультационный услуга ham жок. Эми азыр сиздер кепсиздер жанагы сиздер менен такай байланышып турганга ишкерлердин бир өкүлчүлүгүңүздөрдү бересиздерби, же эрмек айтасыздарбы, же Баткенде ишкерлердин битасын же ana şu benim zamın деп koysanızlar, biz derdimizi şoğa varıp aytsak, o sizlerge aytıp bersa. Hazır sizler ketersizler, das свидания. Men 1992 yıldan beri işkermen. Batken oblasının emes Kırgızstan tarihinde birinci yılı osa tüzgön adamman. 92 yıl osa tüzgönmüz. Yer alganmız. Yemi bugün günde işkerlerden Batken oblasının emes вообще түштүктүн проблемасына тайын чүйдө bir kan zavod kuruldu, iki kan zavod kuruldu, üçüncü kan zavod kuruldu, dördüncü zavod kuruldu. Çüydün bir şey, diğandarı Kızılcana ayday, 2 hektar yerge 100 tondan apar tapşırat, zorluk kılıp 700 bin 1 milyon pul alıp ketedi. Problemi yok orada. Түштүктө bizde Batkende Kadamcayga, Nokatga bir yerge men surayım, көп эмес 3 milyon dolar bolsa, же 2 milyon dolar bolsa, men kan zavod kuram. Mini perrabatmış. Sekin özünden çoğayıp ketemiz. Ben uyalıp ölüp kaldım. Taşkent'e varganda. Abdüraşit Vası'na kartışkan al deyip cevabına da hazır komünistler. Bana 2 milyon dolar pul vergiler. Ben Tüştük Kırgızstan'ın kartışkasını özüm alamdağı tekstilini kırakmal çıkaram. Pişçivoy kırakmal çıkaram. Medisinski kırakmal çıkaram. Pромышленный kırakmal çıkaram. Sudan spirt жасаймын. Выжимкасының жемini сатам 15 сомдан. Қолымнан келеді. Ел бартайын мен завод құрған адам. Азыр эми дагы уят эмес ошо өзбектерге барып мен карточкамды ал деп. Түштүктүн ишкерлеринин мамилесин чечиш үчүн өтө жөнөкөй эле. Бизде готовый структура бар. Загадкондар сысырмадагыдай. Мына досум кагылып атат. Ошолорго пулду берейик. Елден öndürülgen продуктын сатып алсын дагы Сибирге апарып сата берсин. Жарым мамлекеттик болсун, жарымдай болсун дагы. Елден öndürülgen продуктын сатып алсын, апарып сата берсин. Сысырмалда загат контор дегенде, уккансыздар да туурабы? Сиз билесиз, Аксакалы. Эми мен суранычым азыр ишкерлерди колдоо дейт. Бизде акимде укук жок. Губернаторда укук жок. İşkelerde kolduğum. Beşer bulardı köyle kısa vermemizler. Aile hükümeti bir şurayın dese prokuratura var, Ekotek inspeksiya var. Ekotek inspeksiya bu şey 8'ge 9'ga çıktı da Ekotek inspeksiya yok ola adamzat yaşap gelgen. Burada pромежуточный паразит деп koydu. Kırgızca savunma olur. Абсолютно не нужна структура. Anan keyin Tekabay'ın yazan konstitusiyası bugün günde Kırgızstan'da ekonomikаны өстүрүүгө уруксат карама каршы. Бүгүнкү конституция. Айылдык кеңешинин депутаттары чечет, о чечет, бу чечет дейт. Аким чечиш керек, губернатор чечиш керек. Бизде бир эле маселеңизге көп сунуш берген болду сизге. Ана трансформация деп атпайсызбы? Азыр Абдулахап Нурбаев кесиптешибиздин демилгеси менен мына баарыбыз чогуу дагы бир жаңы мыйзам сунуштап атабыз. Эгерде ошол жерге завод же фабрика же бир ишкана өндүрүш курула турган болсо, ошол жерди жергиликтүү бийлик өзү эле трансформацияга бере алат деген. Эгер ушундай ишканалар курулат турган болсо, мындан ары ушу жергиликтүү бийлик өзү эле уруксат бере алат ушу трансформацияга. Ишкана өндүрүш ушундай болсо. Биз азыр ошону сунуштап атабыз, мына өкмөттүн заключениясы болсо, ушул мыйзам менимче бир 2-3 айда
2-3 айдын ичинде ушуну ишке ашырабыз деп атабыз. Мен сөзүмдө айтым бар. Акимге, губернаторго барго, кастана жолдукту бергиле. Ошондо эле атабыз. Азыр аяка чуркабай эле биздин ушул мыйзам кабыл алынмагы менен трансформация ошол мыйзамдан кийин сиздерге мындай тоскоолдуктар жоюлат да, азыр сиз айткандай шаардын сыртындагы. Мен да иши кошумча болуп кетейин. Негизи эле биз өзү азыр децентралдаштыруу саясатын жүргүзөлүн деп атабыз да. Анткени бийликтин баары Бишкекке чогулуп калган да. А маселе эл ичинде да. Эл кимге барат? Айыл өкмөткө барат, акимге барат. Аларда укук дагы жок, полномочия дагы жок, акча дагы жок, эч нерсе болбойт, анан отура беришет, чече албайт. Анан ким жаман, аким жаман, айыл өкмөт жаман. Азыр биринчи кадам ушул болуп атат. Биз азыр ошол эгер айыл өкмөттүн территориясына өндүрүш мекеме курула турган болсо 10 гектарга чейин. Айылдык кеңештин депутаттарынын уруксаты менен аким трансформация кыла алат деп. Буюрса биз мына сайтта турат бул мыйзам. Эртең 22-октябрга чейин өкмөт өзүнүн корутундусун бериш керек. Эгер өкмөт 10 корутундусун берсе, бул мыйзамды алып чыгабыз. Эгер терс берсе, анда алып чыга албай калат. Бирок сүйлөшүп атабыз аны. Бергиле. Ушуну берейин. Бул бир нерсе. Бул бардык жакта биз ушул нерсеге барыш керек да. Биз азыр айтып атабыз, ушу айылдык өкмөттүн территориясында мектеп, бала бакча, жол бурулса да тендерин айылдык кеңештин депутаттары, мектеп директору, ата-энелер кошулуп чечсин деп. Жаман болуп калса эл ошолордон сурап алат да. Ал Бишкекте 10 адам чечип атат, акча кургун алып коюп, жана биякта эч нерсе билбей отурат. Ушул нерсеге кетип атабыз, биринчи кадамдарды кылып атабыз. Ал экинчи маселе боюнча мына Баткен баягы чүйдө кант кызыл чайга кирип жыргап атат деп атасыз, алардын өзүнүн проблемасы бар. Акча бере албай шекер беребиз деп быйыл көбөйтүп атат. Мурун 50 болсо эми 70% шекер беребиз деп атышат. Бардык жерде проблема, бардык жерде бирдей бар да. Что Баткенде деле бар, башка жерде жок деген болушпайбы, бирок Баткенде өтө маанилүү, анткени Баткен чек аранын жеринде турат. Анан мен ошол эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетте биз Баткен маселесин караганда жабык түрдө карайбыз. Анткени ал жерде чек ара сырлар бар. Анан биз муну акыркы 1 жылдан бери ушуну карап атабыз күнү-түнү. Мына азыр 560 гектар жер трансформация кылып берди өкмөт. Биз өкмөттү отставкага кетирип атабыз деп. 24 социалдык объект курулуп атат, акчалары келди. Жол курулуп атат, Аксай тамдык жолу. Аркыры кийинки Рабат жолу да болуп атат. Акчаны бердик, болушунча башка жака бербей эле токтоп турсун, бирок Баткенге берди депчи. Аракет кылып атабыз, болушунча биз дагы көрүп атабыз. Анткени мен айттым баягы, акимге айттым, мен жазда келип Баткенди айланып кеткенден кийин өзүм Ош шаарына шайланам. Мен президентке айттым, мен будан кийин сизге келип Ош акча сурашсам уялам деп. Анткени Баткенде акыбалы ушундай экен. Мектептердин акыбалын көрдүк, бардыгын көрдүк. Буюрса быйыл бюджетти карайбыз, быйыл дагы карайбыз. Биздеги комитеттеги депутаттардын бардыгын көрдүк. Кечеги чек арадагы элдин ошол патриот духун көрдүк. Анча Бишкекте отурган генералдарда ham ошондой дух жок элде, бу жердегидечи. Чек ара үчүн күйүп, жанып, жан берет. Анча ошон үчүн биздин көңүлүбүздө бирок акыбал оор, бюджетте акча жок, дефицит болуп атат. Болушунча беребиз, эгер көбөйүп кетсе дагы берет деп. Бул маселе боюнча баягы азыр мына банк боюнча биз сөз улуттук банкка айтабыз. Мына бөлүнгөн регионго бөлүнгөн боюнча биз сөз сунушту беребиз. Баткенге грант деп айта албайбыз, бирок пайызсыз бергиле депчи. Эч болбосо башкаларга түшүрүүгө аракет кылайбыз. Биз аракет кылайлы, анан кийин бирок жолу сиз менен байланыштырабыз. Кесип коебуз. Бул жерде жакшы нерселерди айтып атабыз. Бул жерде өздөрүнүн кызыкчылыгы жок да. Мисалы үчүн мындайда айыл өкмөтүндө 50 миң сомдук иш порталга жарыяланып башка 250 миң келипти. 250 миңдик иш миллионго чыгып кетет да. Бул коррупция болуп кетип атат. Мисалы жолдорго акча бөлүнсө эчтекеси жок. Мамлекет акчаны бөлүп берет. Иштеткен компания ал жактан бул жактан сатып алып, элдин акчасы жок. Эми ошол айыл өкмөттөгү 50 миң тендерди ким өткөрөт? Силер өткөрөсүңөр? Жок, өткөргөндө биздин укук жок экен, АТД текшергенде. Алар деген кандаганда карайсыңар да. Эми бул жерде өзүңөрдүн укугуңарда колдонуш керек да. Кээ бир нерседе эгер силер катынып турсаңар, коррупция азыраак болот. Бардык нерсени бирөө карап туруп дешкен, өзүбүз да аракет кылыш керек да, ачыкка чыгарып айтыш керек экенибизди. Айылдын территориясында ошо ишкана салып төлөбөйсө, айыл кеңеш депутаттар бар, машинасын эсептейбир, канча чыгып атат, канча болду төлөп элемасың деп. Анан дагы бүгүнкү күндө ошол аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялады. Ошол кум шагал топуракка айыл өкмөт өз кожоюн болушу, ошол мыйзам алып беришибиздер керек. Анан бизде мына миграция, өнүктүрүү миграциялар чыгат. Разрешение на работу алыш үчүн Бишкекке барыш керек, 6 ай күтүш керек. Ага ушунун патентный вариантты кеңес койгондор ушул жерге түшөт эле биздин немебизге акча. Ошондо эң кыйналып атат бизде. Эми мына шагал боюнча азыр положение чыккан. Азыр акимдер 2 метрге чейинки жерди акимдер берип атат. Ком шагалдарына. Бул боюнча акимдер менен бир байланышсаңыздар, бул боюнча иш уже Баткен районунда жүрдү кечээ.
Misal bizde burada Soyuz malda karaydı arxitekturalarça. Hazır arxitekturalarça жерди berip koyup, үйde adamlar biri o burçuğa salsa, biri bu burçuğa salat da. Hiç kim arxitektura karabaydı. Ötkönde men Kadamjagayam kayrılganmın da, үйde adam bir jol salat da, ошол менен калат ошондой болчу. Айылдын көркү жок. Мен ошентип ойлойм. Ана мына айылдарды өнүктүрүү деген жыл мисалы үчүн өткөндө бизди эски губернатор чакырды дагы айылдарды өнүктүрүү жылы силер ушундай туш-тушуңарга арча эккиле, туш-тушуңарды өнүктүргүлө деди мисалда. Мен эксем 20 туу эгермин, 50 туу эгермин. Мен айттым ошо губернаторго, мурдагы сиз өзүңүз Кадамжайдан Баткенге кетип жаткан тала дедим да. Ошону егип туруп, bir адамды алып туруп, ошого водовозду берип, 3 күн бул жака суу койсун, 3 күн бул жака суу койсун. Өсөт ошолчу, ушунчалык кооз болот. Мисалы үчүн, жылда Баткенге егесиздер, Баткендегилер. Арча егилет, каралбайт ал арчасы, кургайт. Ого канча акчаны список этишет да, туруп элечи. Bir дагы акча көктөбөйт. Кыргызстанга акча егилген боюнча эме көктөгөндө Кыргызстан токой болуп кетет деди да. Арча егилет, эч ким эме кылбайт. Акчаны список этишет, туруп. Анан ошол дагы эле ошол эмени өнүктүрүш үчүн мындай мисалы жетекчилерди мен алмаштырса дейм да. Мисалы үчүн bir жетекчи bir жерде иштесе 20 жыл иштей берет. Коррупция ошону деп ойлойм да. Мисалы үчүн ак ити барбы, сары мышыгы барбы, полный билет ал эменичи. Ошол айылдын эмесине. Ошон үчүн жетекчилерди тез өзгөртүрүш керек. Мен Өзбекстанга тез барам да. Өзбекстанда даже чегарадагы кызматчыларды bir жумада өзгөртөт экен. Эмне үчүн? Эл менен сүйлөшүп албасын, коррупция башталбасын депчи. Мисалы сиздер ам башка мамлекеттерге барып атасыздар мисалы. Өзбекстанда өтө суу жок жерге дагы гүлдөрдү эгип, дарактарды эгип, ар бир даракатчы номер коет экен. Ошону бөлүп берет экен ошол өкмөткөчү. Ушу дарак кургаса сен ушунча же болсо иштен жумуштан алат экен. А бизде эч ким карабайт да, чындап элечи. Бизде бул боюнча Мамашева деген депутаттын мыйзамда жакында чыгат. Дарактардын эсебин алып кургош боюнча. Жалгыз сайтта турат буюрса, жалгыз кеңешет алып жерге чыгарат. Ошо мен архитектураларды ошол ар бир үй салганда же штраф салыш керек дедим да. Ошол мисалы мына биздин азыр ошол Халмион айылында жаңы үйлөр түшүлдү. Эч порядкасы жок да. Бири өйдөнү караса, бири пастты карайт, бири карайт. Ошол шобойдон калат, айылдын көркү жок дейт да. Ошону караш керек да. Архитектура эмне үчүн азыр 5000ден афу жасап атат. Мурда 3000 азыр дагы көтөрүшүп койду. Мен айттым өткөндө архитектура, сиздер эмнеге 5000ден алдыга кылтасыздар? Мамлекетке төлөнүп атат. Ошону сиздер барып, давай күнчүгүштү карадыңбы мына эми бет. Ошо күнчүгүштү карап салыш керек. Ошондо порядка болот дейм да. Рахмат. Бул жанагы биринчи маселе боюнча депутаттын коомдук билишиңиз керек. Азыр кодекс, бузуулар боюнча кодекс кабыл алынган. Ошо кодекске ылайык бүгүн бузуулар комиссиясы ар бир айыл-өкмөттө түзүлгөн. Ошол айыл-өкмөт иштете турган сиздер депутаттар. Ошол баягы мыйзамсыз курулуштар барбы? Же бирөөнүн жерин ээлеп алып, ачыктап киргизип алган жерлерде бүгүн айыл-өкмөттүн астында комиссия бар. Комиссияны иштетиш керек. Анан болбосо экетек инспекция деген бар. Экетек инспекцияга кайрылса айыл-өкмөт ал киши келип Сиз айтканда экетек инспекция эч качан туура иштебейт. Постоянно коррупция болуп, арыздансаң басып коет, туурус элечи. Мен өткөндө райондукуну акыры чыдабай мен ошо министрге бардым. Эмеге Бишкекке барып жүрүп, иштен албасаңыз мен сизге президентке кирем деп жүрүп акыры алдырдым мен. Ошолчу. Ошон үчүн экетек инспекциялар эч качан туура иштебейт. Ошон үчүн айыл-өкмөт иштеш керек да, депутаттар. Бузуулар комиссиясы кана эмне үчүн анан карабайсыңдар? Эгер сиздер аңгалар айтканда экетек инспекция жоксузам деле жашабы болгон да. Ошонун мен жоюлушун каалайт элем, туурус элечи. Бұл тендер деген нәрсе анча-мынча жетекчиликтин тентек кылды. Мисалы, биздин айыл өкмөттүн бюджети мисал алып көрсөк 5 миллион, бир айыл өкмөттүн бюджети 5 миллион боло турган болсо, эми бир мектептин ремонтуга 60 000 сомдук нерсе кете турган болсо, ошол ремонтуна кете турган болсо, тендерге жарыялап, алып келип, кайра болуп 60 000 сом 250 000 сомго чыгып кетип атат. Бул биринчи маселе. Бул анан экинчи маселе бул биздин Самарканддагы айыл кеңешинин
депутат Абдылаким Уланбай кечирестерди таныштырып өттүм. Биздин айылдык кеңеште мисалы мектеп типовой мектеп салыныш керек, спонсор да чыкты өзүнүн айылда. Бирок трансформация маселеси чечилбей калды. Ошо жана Жанар Акаев айткан маселени ошол да сунушту карап койсоңуз. Экинчи, үчүнчү, бизге кирген чегерада жайгашабыз, биздин айыл сүт, un, ошол жакта контрабанданы ким көзөмөл дейт? Мисалы мен жеке ишкермин. Өзүмдүн чакан навайканам бар, чайканам бар. Мен чыгарган нанды 10 сомго чыгарсам, Тажикстан 7 сомго доставкасы менен алып келип берет. А биздин un баягы кызмат акы болуп 10 сомго туруп атат, баягы бир нан. Ал Тажикстанда 7 сомго доставкасы менен алып келип берет. Ким көзөмөлдөйт муну? Bizde çevrani için gözüm oluyor, tam olacak yok. Yükten boyunlar var. Kontrabanda boyunca. Ушундай машина болот да, биздин өкмөттө жеке ишкерлерди, мисалы пекарный мен досторум пекарный иштеп, бир булочканы чыгарса, Тажикстанда 45 сомго чыгарса, бир булочканы 45 сомдук кылып граммын 350 грамм кылып чыгара турган болсо, Тажикстан 25 сомго алып келет, баягы ишкер 3 сом үстүгө коюп сатат. Bizde невозможно болуп калды иштегенбиз. Тажикстан уруп атат бизди. Жана айткан өрүк маселеси. Өрүк да ошондой. Күрүч да бар. Күрүч бар ошондой. Тажикстан бизди кең даже билбейм, ошол жердеги кызматкерлерди долясын алып киргизип атат, же болбосо кысасы бир балакет иштер болуп атат ал жердечи. Ушундай бир көзөмөлдөп койсоңуздар. Анан баягы жана трансформация, Жанар Акаев айткан боюнча биздин мектепте ашар жол менен курулган мектеп бар. Ашар жол менен курулган деди. Ал жерге эл көбөйгөнүнө байланыштуу мектепке бала батпай, дагы типовой мектеп керек болуп калды. Спонсорлор чыкты. 2-3 колдо бар адамдар чыгып, биз мектепти салып берели, биз куралы деп келсе, өкмөткө келсе, өкмөт баягы мектепке берилип турган жердин трансформациясын бүтүрүп бере албайт. Кеше жакында ел өзү демилген кылып мечит салды. Мечиттин трансформациясы уже дагы кашасы чыгат. Ошо жан мыйзам долбоор изме кошумча алымчылар менен жаңынан калып, ошол жерде ошондой норма бар. Мектеп деген боло турган болсо, айылдык кеңеш аким өзү менен трансформация кыла алат. Ал өкмөттүн кереги жок ага. Биз айыл өкмөттүн юристине бериңиз, ошо карасын ошо. Болбосо бизге жазып кайрылгыла, расмий түзүп. Биз Жанар Акаев менен. Азыр ошол мектеп куруп берем деген эмеңер бар да, жазып демөчү. Биз буну телевизордо жетет. Азыркы күндө азмияларга грант бере албай, 2 жыл алдын бар болчу. 2 жыл болсо, бул эски эме окшоп турат. Жок, 2 жыл алдын бар болчу. Мен бүгүнкү күндө ушу биз депутат болуп келгенден бери мен ошол боюнча суроо жооп издеп атам, ушул боюнчачы, мектеп боюнча. Эч кандай результат жок да, трансформациясы бүтпөйт. Биз быйылкы жылы ошол мыйзам өзгөртүп киргиздик. Мамлекеттик жекөнөктөштүк мыйзам. Ошол жерде ушул норма бар. Турган биз демөчү кетип калыптыр уже. Жок, баары трансформация кылып коюш керек, мектепти жетип даярдап коюш керек. Бүдөт да ошондо. Болот. Азыр урса. Азыр урса. Siz bizge rasmi kart menен kayırsanız, bol ошол unutup yuristler menен sizge көрсөтүп берет жолду дагычы. Азыр мектеп ашар жол менен дедиңиз биз? Азыр иште алып калсак. Азыркы мектепте ашар жол менен курулган мектеп дедиңиз бе? Ооба. Самаркандда кайдыңыз? Самаркандда жок, жаңы кайдым. Аварийный абалда. Ооба. Еще дагы бизде жаңы бак дейсизби? Жаңы бак. Жаңы бак айыл. Дагы бир Самарканддагы айыл өкмөтүдө ушул 3 айыл өкмөт биргелешип бир гимназия мектебибиз бар. Ал дагы аварийный состояниеда турат. Мен даже адресиңизди көрсөңүз, сүрөттөрүн жөнөтүнгө дагы дайыр. Мектептер окуат, бирок гимназия. Ал гимназиядан чыккан кадрлар Кудайга шүкүр чоң кызматтарда элдин кызматын кылат. Рахмат, жазылды. Келди. Bizde 20.000 tonna bir yılda toprakta gürüç öndürüyoruz. 20.000 tonna. Bizden gürüç bir renk bol eseplerini bunu Almata'dan, laboratoriyadan 2009 yılı çıkartıp geldiğinizde Medeyev'in mezgillik tablisi asla 21 element çıkan gürüşün taslağı.
21 элемент. Ошол чыкканда Европага жөнөткөнүбүздө ал мезгилде Карганбек Саматов менен бирге иштегенбиз. Европага жөнөткөнүбүздө Европа $5 алабыз деген. Бирок пропаренный, расфасованный заводдон чыккан күрүч болсо, шлифованный болсо. Ошол завод турабыз деп аракет кылып, ошол 2009-дан бери аракет кылабыз, бирок завод аз акчага түшпөйт. Биздин күрүчтү эле тажиктер сатып алып турат. Ошо 20 000 тонна күрүчтү кыргызча тажиктер сатып алып туруп, расфасовка кылып, пропарка кылбайт. Расфасовка кылып туруп эле Азия мамлекеттерге сатып. Иран, Ирак, Пакистан, Афганистан кылып сатып атат, пайдасын көрүп атат. Биз декан өндүрөбүз эле, башка пайдасын жакшы көрбөй атабыз. Ушул заводду курганга жеке ишкерлер бар турат заводду. Бирок пайызы менен төлөй алмайт. Кайра Канча турат экен басы завод? Заводдун оборудованиясы $630 000 турат экен, ошол мезгилде эсептегенибизде ошондой. Корейский оборудование. Итальянский оборудование бар экен, мини заводдор. Где-то $120-130 000 курса болот. Бул российский фонддон акча алганда жардам берсе, курабасына өзүнө кыргызский российский фонд. Кыргызский российский фонддо семинарда катыштык. 6% үстө пайызы менен болгондо каникул берсе курабыз. Каникул берет да. Канча керек каникул? Башында. Каникул эми 9 ай каникул, 9 айда завод өзү курулуп бүтпөйт. 300 миллион. Бул заводдо 37 иш орун болот. 37 иш орун болот. Siz azı bizge telefonlarınızı veriniz, şu jardam veririz ki. Acaba maymun mu? Sonuçta azından bizim bağlatırıp telefon veririz, şu bazı bağlatırıp veririz, bizim buraya imza veririz. Biz Bişkek'e çakırıp o şu konta çenesine cevaptır, ekör çoğu geliriz daha şu Kızıklar, adamlar var mı? Kızıklar benim. Kızıklar benim. Zavok koyalmayın da ben de zavogum çaptım. Garantini kontenen söylüyorsa bulur. Bir ay aldım. Bizim bağlar bu telefonda. Ayçarlar Ministerliğe geçen kayrılıp geldi. Sizler orada beri otatko. Orada çıkandan keyin kengir detayını söyleyeceğiz. Mende 3 mesele var. Негизи биз өз жөнүндө айтып кетсек, биз дагы ошо өрүп кайда иштешебиз. Акыркы 3 жылдан бери ушул ишмердүүлүктүн үстүнөн жүрөбүз. Ошол айтып Данек деген сөзгө о деген кошуп койсоңуз. Азыркы күндө баткен өрүгүнөн сироп чыгарабыз. Бул коюлган шербет, суу менен аралаштырып койсок кадимки эле биз ичкен компот болуп калат. Анан ошол эле данек майын чыгарабыз. Анан даяр компот чыгат. Мен айтайын деген маселе, бул азыркы күндө бизде мына мектеп тамак ашында кээ бир учурда тилекке каршы чай берип атат, кээ бир учурда компот берип атат. Ошол компоттордун сапаты кичине мындай күмөн жаратат. Себеби аны мындай көзөмөлгө алуу өтө кыйын. Себеби сухофрукту деп эле тендерге берип коёттор. Ал кандай сухофрукту сапаты кандай эч кандай көзөмөлдөнгөн жери жок да. Биздин сунуш ушул биздин өндүргөн продукцияны, сиропту ошол мектеп тамак ашына киргизүү. Мен ойлойм биз дагы мындай рынокко туура келгенде бааны беребиз. Жана ал жерде кичине бир кыйынчылыктар бар. Эгерде ошол тендерге сухофрукт эмес сиропту бере турган болсо, балким башка дагы импорттан келген сироптор да келип кетиши мүмкүн да. Алардын келип чыгуу жагы өтө көп күмөн да. Мисалы Ирандын немелери бар, концентраттары. Ошон үчүн ушул маселенин үстүндө бир мындай бизге жардам берсеңиздер. Ушуну иштеп чыгыш боюнчачы. Ал жерде коюлган сироптор бул жеке мындай жергиликтүү жерде өндүрүлгөн, жергиликтүү сырьёдон болгондой шарттар болсо деген да. Бул биринчи маселе, экинчи маселе бул Бишкек Баткен жана Баткен Бишкек авиакаттан боюнча азыркы күндө алар чын айтканда көп эле менен макул болсо керек, кичине кымбатыраак. Мисалы орто эсеппен алганда 4000 сом. Ушул жагын бир кичине арзандатып бергенге жардам берсеңиздер. 4200. Бул маселе орто баасын айттым да. Ош Бишкек боюнча биз көтөргөндө транспорт министрлиги приказ чыгарды, 4000 ашпасын деп. Анан ошол Баткенге иштебейт окшойт. Биз баарын кайрылайлы, бизде бүгүн самолет деген тандалып чыгып ошол Ош Бишкектикин 4000ден өткөрбөсүн деп приказ чыгарып да. Анан Баткенге эмне иштебей калды экен, бул биз көзөмөлгө алабыз.
авиакассалар коет 100 сомдон коюп. Ошондо да. Баягы боюнча быйыл биз ошол мамлекеттик сатуулар боюнча өкмөт өзү сунуштап жаңы мыйзам алып келди. Биринчи ата аракеттик өндүрүштөрүн алуу боюнча. Бул ишке кирип атат буюрса. Бул ишке кирет, ушул жерде жеңилдик болот. Ушул бирлик калатасын мисалы жыл бүткөндөн кийин кайрылып, мисалы Ошко жөнөтүп туруп, Оштон өткөрүш керек болуп да. Баткен шаарында, Баткен районунда бир заманбап лабораториялар жок болду. Ошол эле биз бул жакта СЭСтин эмесимен да сүйлөшүп атабыз. Ушул маселени да бир карап берсеңиздер, ушу Баткен шаарында бир заманбап лаборатория бул. Мен ойлойм, көп өндүрүүчүлөргө бул нерсе керек да. Жазып бериңиз кагаз жүзүндө. Кимге кайрылыш керек, кандай кылыш керек бизге бериңиз, биз сиздин катыңыз менен көп өзү кат менен жөнөтөлү. Мындай кайрылып атат. Көп берди, ошол жерде карап турган карайбыз. Макулбу? Биз бул сиз айтсыз түшүнбөй, баягы майдачылар биз түшүнбөйбүз да. Сиз өзүңүз специалист ошондо. Кеңири жазыңыз бардыгын. Эмне кылыш керек, кайсыга кириш керек. Анан биз өзүбүздүн үстүндө катыбыз менен мына бизге кайрылып деп ошол менен кайрылайбыз. Болобу? Бүгүн бизге тезек жазып берсеңиз жакшы болот. Болбосо бизге электрондук түрдө да жазсаңыз болот. Биздин балдарга адрес берет. Ел болмақтаған, ел болған депутаттар кептір, сіздерді мен сессияңда дайым көреміз, елдер естерді бағалайды деп ойлаймын. Алдыңызға көп мақтай берсем болмайды. Құрметті депутаттар, шул бір топ мәселелер айтылды. Ушу мәселелердің бардығы чықты көріп тұрасыздар. Ошол эле мезгилде биздин мына Кыргызстанда региондорду өнүктүрүүчүлүкте мына экинчилик кетип атат. Ошого бир өзүбүзгө суроо берсек да, мен көп ушу маселе боюнча ойлоном да. Региондорду өнүктүрүү дегенде немени түшүнөбүз дегенде ушу айылдарды өнүктүрүшүбүз керек эле. 2 жылдан бери неме өнүктү, кайсы айылга кайсы заводдор курулду. Мисалы үчүн Суколдун карточкасын чипси кылып сатып атабыз. Суколду региондорду өнүктүрөбүз дейбиз. Суколдун карточкасы 5 сомго түшүп кетти. 4 сомго түшүп. Бул өнүктүрүү жылда биздин мамлекетибиз неме иш кылат деп өзүбүзгө суроо берет. Министрлер, айыл чарба министри. Калган ушул депутаттар да силерден урматтайм, көп эле чындуу маселени карап атасыздар. Бирөөдөн өзүңүздөн күтөм да ушу качан региондорду өнүктүрүп, картошка маселесин кантип чечебиз деген маселе. Региондор качан өнүгөт? Үйүңдөн уюңда барып базарга сатсаң, акчаны үйгө алып келсең, өнүгөт да. Акчаны уйду жакшы багага сатсаң. Ошол эле мезгилде Баткендин өрүгүнү тажик туугандарыбыз 2015 жылы жаратылышты мына немеге байланып, табият немесине байланыштуу өрүк болбой калды деп 700 сомдон 1 килограмм. Бүгүнкү күндө 150-200 сом. 100 сом. Тажик туугандарлар мен уялам. Себеби ошол эле мезгилде ушу 700 сом алган киши ошону 1200 сом болуп сатып атат да. Мында түшүнгөн кишиге. Азыр кааласа 150 алат. Бизде деле өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүз, мына айтайык. Ал сырттан келип аткан инвестиция келди. Баткен районунда 20 000 тонна, 40 000 тонна өндүрүлөт. Ушуну биз даяр кылып кошмо мамлекетке берип атабыз. Кош колдоп. Болгондо дагы ошол эле посттордон көзүңдү жумуп тур, кулагыңды бекитип тур деп туруп алып өтүп эле өзүбүз. Себеби олар көзүн жумбашка болду мажбур. Себеби мажбур. Немен өрүк сатыш керек да. Ошол эле мезгилде күрүч. Ошол күрүчтү туугандар алып, упаковка кылып, Москванын өзү эле кээ бир жерлерде биздин күрүчтү 200 сомдон сатып атат. 40 сомго түшүп кетет күрүчүбүз. Эң жакшы болгондо 70 сомго чыгат. 40 сомго түшүрүшөт. Ошол эле мезгилде удобрение кымбат. 50 сомдон ар бир кишини алып чыгып 500 сомдон ордурабыз ону. Дыйкан келип өнүкпөй атат. Регион өнүккөндө мамлекет өнүгөт да. Региондорду өнүктүрүү жылга мына 120 депутатыбыз отуруп алып туруп, кандай кылсак өнүгөт дегенде, мына биздин келгениңиздерге чоң рахмат. Кебегендерден кап болуп атам, ойлобоңуздар, сиздерге эмес, жалпы эле депутат 120 киши отуруп алып туруп, мен быйыл Баткенге неме кылдым, ошолордун акчасы өтө көп акчасы бар кишилер отурат. Жаңы мына жигит айткан завод келип курса болот ошону. Курганга жете турган. Бул жигит курам дейт, муну залогко койгон акчасы жок. Ошо немени барып баягы российский өнүктүрүү фондуга көп жолу чогулуш кылдык, катыштык. Жаңы бир жакшы айтып коет, чегарлап койгон. Залогум жок, менде деле курбум бар.
Мен кайсы бир жылы Москвага барганымда ВДНХга барып дагы үй алдым. 15 та мамлекеттин павильондору бар, көрмөсүздөр. Биздин павильон өтө начар. Мен өтө бай деп окшойт, баягы жердеги кишилер айтат, спонсор болуп ушу павильон доңдойду дейт да. Армяндардыкына барсак, шунчалык татынага экен армянский коньяктар турат, ушундай жасап койгон чыккын кебейт. Биздигин ичиге кирсең, мусор болуп жаткан. Азыр кандай болду билбейм. Ошол жерге биздин өрүктү, ошол жерге биздин картошканы, ошол жерге биздин гүрүчтөрдү апарып коюп, ремонт кылып койсо. Ошондой бир кемчиликтер өтө көп болуп атат туугандар. Региондордо өнүктүрүлгөн сунуш катарында айтат, барганымызда ошол маселени козгоп туруп. Мен шуну элдер ушу маселени козгош керек да, Баткенди өрүгүнү кантип сатабыз? Баткендин эмесини кантип сатабыз? Сүткөлдүн картошкасын кантип сатабыз деген. Ошондо маселе козголуш керек. Дагы бир маселе, кечирип коесуз. Биздин ушул Кыргызстан айыл өкмөтүнөн Кудайбердиев ардагер. Бул мурда башталган иштер боюнча мектептерде биздин бир айылыбыз бар, Ак Тилектердин айылында. 120 орундуу мектепте 531 окуучу окуп атат. Мектептерибиз Бөгөнбай мектеби былтыр башталган, 1-2 жыл башталган болду. Ол калып эле башка мектептер курулуп атат. 275 орунду. 30% иши бүткөн, ол эле турат да. Конторабыз дагы ушу башталган бойдон калып кетти. Мурдагы бийликтин дагы же бир кандайдыр бир себептер менен. Мындай жазып койгонбуз, азыр мен секретарга берейин, же өздөрү колго берейин. Ушинтип, ушундай маселелер өтө көп. Асфальт жолдорубуз. Кээ бир өтө көп маселелер бар. Ушул маселелер боюнча бир барып сиздер менен сүйлөшөбүз дедим эле. Ушундай мүмкүнчүлүк болуп келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Дагы бир маселе жаңы айыл өкмөтү менен депутаттардын ортосундагы. Акимди бир барсак эчтеке чече албайт. Губернаторга келсең колдо бийлиги жок, өкүл экен, премьер-министр өкүл экен. Өкмөткө келсең 21 депутат бар, 21 депутат упуттан калбайт. Мен бардык депутаттарды айтпайм, кээ бир депутаттар бар. Айыл өкмөткө иш берилбейт да. Айыл өкмөтүнүн деле мүмкүнчүлүгү жок. Мыйзамдарды өзгөртүп кирсеңиздер. Анан мана жакында парламенттик шайлоо келип атат, 1 жыл калды. Дагы бул сунуш эл өкүлдөр жыйыны болуп. Эл өкүлдөрдүн арасынан барса да, мына мен жигит жакшы айтып келди, быйылкадан жана бирде депутат келбеди деп. Эл өкүлдөр жыйыны. Азыр эми дагы билесиздер, баягы залогуңуздар болуп, $100,000, $200,000, $1 миллион коесун дебесеңиздер, дагы бир байлар барат деген депутат болуп. Олорубуз өзүнүн бизнесмен болуп айыл өкмөткө келбейт. Ушу маселени дагы бир жакшыраак талкууга алып туруп, энди кыска калды колуңуздардан келип убакыт болбой билбейм. Ошол маселени дагы карап көрүш керек да. Мурдагыда эл өкүлдөр жыйыны болуп, эл өкүлдөрдүн элдер тапшырган деген. Суроңуздар түшүнүктүү болду. Же жолугушуу эмесин бузсам болбойбу? Мен бир идеалымда анда-мында партийный деп кызычу болуп атпайбызбы? Бирок партияларды дагы сактап, ошол эле убакта күчтүү адамдардын парламентке келишине себеп боло турган бир жакшы жол бар экен. Жеке менин оюмда да. Биз ошону сунуштап атабыз азыр. Исхак Масалиев бар, башкалар колдоп атат. Бирок бул сазыкта депутаттар колдойбу билбейм, чынын айтайын. Бирок келечекте менин оюмда ушуга барышыбыз керек да. Биз жанагы чимкириктер анан элита деп атпайбы? Кимиси чынын элита келиш керекпи же баягы берки айткандай болуш керекпи? Азыр ким депутат болуш керек экенин партия лидери чечет. Бир гана. Сен 7-нчи болосуң, сен 8-нчи болосуң, сен 9-нчы болосуң. Мен сени жакшы көрөм, сени 3-нчү кылам. Сени болсо 17-нчи кылам деп мындай алдыга жакшы акча алуу адамдарды алдыга коюп коет. Анан партия өткөндөн кийин силер партияга бересиңер да добуштур. Партиянын шылтоосу менен анан ар кандай адамдар өтүп алды. Өтүп алгандан кийин 5 жыл биз эми Абдуллах Байкекөз 1-нчи жолу депутат болду. 5 жыл мисалы эми депутаттардын көбү жакшы иштеп атышат, мыйзамдар чыгарып атышат. 5 жыл такыр мындай регион кыдырбаган, эл менен иштебеген, мыйзамдар менен иштебеген, демилге көтөрбөгөн да кишилер бар. Алар эмки сазыкта дагы биз өтө алабыз деп азыр үйүндө чит түкүрүп жатышым. Анткени мен партиянын лидери менен жакшымын депчи. Келечекте партиянын шайлайсыңарбы силер, мына бюллетень берет да. Же электронный, азыр бүт электронный болуп коет. Киресиңер таблоны басасыңар. Мисалы атын айтпай эле коеюн, мисалы кандай партия десем, мисалы Жашылдар партиясы деп коеюнчу.
Анан Жашылдар партиясын басасыз да 120 адамдын тизмеси чыгат. Сиз сүрөтү менен сиз арасынан өзүңүзгө жаккан гана кандидаттарга добуш бериш керек. Биринчи партияга бересизби? Партияны тандадыңыз. Арасынан жаккан адамдарды тандап алышыңыз керексиз. Жанагындай уят кылган, Кыргызстанда уят кылган кишилер эмес. Аты жаман кишилер эмес. Партиянын ичинен сиз жаккан адамдарыңызды тандап коесуз. А жакпаган жанагы адамдарды тандабайсыз. Ошондо депутаттар өтөт дагы уже бардык жака депутаттар ошондо элге иштегенге аракет кылат. Биз эл менен иштегенге мажбур кылып коебуз. Элге барбасаң, тынбай жолугуп, иштешип, монтип сүйлөшүп, демилге көтөрүп турбасаң, эл сени колдобой коюшу мүмкүн. Партия өткөнү менен сен өтпөй калышы мүмкүн. Бирок ошол айылда жүргөн бир жергиликтүү лидер өтүп кетиши мүмкүн. Ал эл менен тыгыз иштеген. Болбосо азыр таптакыр коом жаман көргөн адамдар деле бирөөнүн партиясына илешип алып депутат болуп келе берет. Келечекте алар эмес, партия өтөт, хорошо. Бирок арасынан жаккан гана адамдарга добуш бере турган жүрүш керек. Ошондо анан акырындык менен парламентке жанагы чында белете ошондо келиши мүмкүн. Анан азыркындай болгондо мындай көп кыйынчылыктар. Бирок биз эми жаңы партийный парламенттик башкарууга өтүп мындай болуп атат, эми баягы жол узараак экен да. Бир-эки жолу көрүп кемчиликтерин көргөндөн кийин анан биз келечекте ушундай жолго барышыбыз керек да. Деп ойлоп атам мен. Келечекте эмес, келе турган шайлоосунда болмок. Рахмат, урматтуу катышуулар. Эми бүгүн суроолордор көпкө окшош, анан негизи түшүнүктүү эле да. Бүгүн депутаттарыбыз бир эле бул иш чара эмес. Дагы мындан кийин бара турган көйгөйлөр бар, жерлер бар. Ошого сурооду кыскартып эле жыйынтыктоо сөз берейин. Адвокат Мамат Расуловичке. Биринчиден ушу Баткен облусуна кош келипсиздер. Биз ушу мурдагы жол кеңешке келгичеңиздер эле Нурбаев адвокат акам менен жанагы жакшы билебиз. Элге кызмат кылып жүргөн 120 депутат болсо, 20 жакшы деген депутаттардын ичинде сиздер да. Силерге чоң рахмат. Мына бүгүн келип мына биздин Баткен облусунда ишкерлердин көйгөйүн угуп атасыздар. Анан мен өзүм оюм, мен өзүм тааныштырып кетейин. Мен Сүлтүк шаардык кеңеш төрагасымын, Исмайыл Каны. Анан биздин өкмөт, анан жол кеңештагы бардыгы эле ушул өнүктүрөбүз деп өлкөнү аракети жакшы да. Бирок мынау көп учурда мына жигит туура эле айтты. Мына биздин коңшу мамлекеттер менен ушундай көйгөйлөр болуп атат да. Баягы биздин делегация барса эле топусун кийгизип, чепкен кийгизсе, чай берсе эле болду, граница ачык да. Мына канча жыл мына комиссариевтер иштеп жүргөндө bir жылга ар бир райондордон 10 ишкана ачасың деп милдеттендирген. Теплицаларды ачасыңар деп кредиттерди берди канча чуркак. Бүгүнкү күндө эмне болуп атат теплицалар? Бүт жабылып кетти. Себеби Өзбекстандан кирип атат. Мына өзүбүз дагы бүт кайсы магазинде болбосун, алганыбыз баардыгы Өзбекстандан чыгып атат. Тажикстандан бүт айран сүт келип атат. Эмне Кыргызстанда айран сүт чыкпайбы? Ушулардын баардыгы мына Тажикстандан биз сатып алатабыз, ал эли байып атат. Бүгүнкү күндө мамлекет байып мына өзүңүздөр көрүп атасыз, границада эмне болуп атат. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин. Мына кредит боюнча дагы аксакалдар туура айтты. Эгерге бере турган болсо кредиттечи, гарантия фонду болуп анан заводдун өзүнүн мемлекетке бериш керек да, залогко коюп, анан жергиликтүү бийлик ошол заводду контроль кылып, анан иштей турган балдар бар экен, мына бериш керек. Андай кылбаса, целый айылды залогко кое албайт да. Ошо анан дагы бир мен айтып кетейин. Мына биз Сүлтүк шаарыбызда ошо 36 көмүр өндүргөн ишкана бар. Бүгүнкү күндө ошончого жетти да. Анан ошол 5-октябрда өтүп ошондо кырсык болду, 3 бир тууган каза болуп калды. Эми муну баягы ким күнөөлүү деп баягы келип эле жергиликтүү бийликке болуп калат. Себеби бул баягы лицензиялык соглашениени берип аткандачы муну карап туруп бериш керек да. Бул үчөө тең шартын системасын билбеген адамдар да. Инженери жөн эле бирөөдү коппогон, начальник участкасына бирөөдү коппогондо өздөрү эле иштеп жүргөн. Муну ошол берип атканда лицензиялык соглашениеге киргизиш керек баардыгычы. Анан буга чейин бир 2 жыл иштеген болсо, мана эки теңиз инспекция эмне кылып жүрдү? Ошол жер оппозицион участок, экспертизадан проект өткөзүп берген. Ошол эмне кайра карап жүрдү ошол? Бүгүнкү күндө мына 3 адам каза болду. Анан жергиликтүү бийликке дагычы ушуну контроль кылганга мүмкүнчүлүк бериңиздер. Жергиликтүү бийлик дагы эртеңки күндө ошону сураш керек. Бүгүнкү күндөчү жергиликтүү бийликтин эч кандай полномочиясы жок, бар текшергенге бир какой-то бир шара көргөнгө даже.
Себеби экетең инспекция бардық бишеге қарайды екен. Қайсы органды қарасаң эле бишеге барганда бийликтин бардық немесин жогору жакка жийип алган. Şu система ушундай болуп атат да. Анан жана айтып кетти. Эми чынын айтыш керек, бул мына 30 жылдан бери көйгөй болуп атат. Жогорку кеңеш тазаланыш керек да. Биз качанга чейин деп жүрөбүз. Партия системасына кетпесек, мына Баткен облысына партиялар койсун, 4-пи 5-пи канча. Мисалы 4 же 3 адамды коюп туруп элдин алдына сунушташ керек. Мына үчөөнү, мына партияны шайлайсыз, мына үчөөнүн ичинен бирөөдү шайлап алыңыздар. Бүгүнкү күндө ким жогорку кеңеште кимдер отурат? ОПГшниктер отурат, коррупционерлер отурат, мурда камалып келгендер отурат, бардыгы. Элди көйгөй ойлоого койбойт, келип койбойт мен эч. Бүгүнкү күндө региондо бөлгөндө дагы депутаттар, мисалы биздин Лейлек Сүлтүдөн бир эле депутат. Мына Баткен облусунан бир эле депутат дагы мына Кадамчайдан жок. Кызылкаядан бир бала меми отурат. Баткен облусунун болгондо эле үчөө эле ошол. Ошондой болуп атат да, ошого элге чейин мүмкүнчүлүк бериңиздер. Биз мурда эл өкүлдөрү кандай жакшы иштеген, легендарный парламент деген, ушул жерден дагы депутаттар болуп иштеген. Элге кызмат кылып берем деген эл бар, жигиттерибиз бар. Ошо, эми катуураак сүйлөгөн болсом кечирим сурайын сиздерге. Чоң рахмат келип кеткениңиздерге. Айтып кетти 36-га жетти кен калган шахталардын деп. Бул энди айтылышы эле 36. Булардын бир 6-7 эле чоң объемдо иштейт, калгандары кичинерээк мындай эски отработанный частарда иштетет да. Анан азыр мына өнүктүрүү жылы деп жарыялап Кыргызстанды өнүктүрөбүз, шаарларды өнүктүрөбүз. Бул 1973 жылы 12-ci polya деп Сүлүктүндө 12-ci талады. Чоң шахта ачылган, Разаков атындагы шахта болгон. Разрез деп ошол убакта шахтын көмүрүнүн көлөмү 1 миллион тоннага чейин. Бүгүнкү күндө азыр 220 миң менен 230 миң төгөрөгүндө бир жылга көмүр чыгат. Анан ошол 73 жылы курулуп жол курулгандагы ошол бойдон калган бүгүнкү күндө жол жок. Мындай эле тоодуу таштар алып эле биз барып атабыз. Бүт техникабыз эзилип кетип атат. Мисалы азыр Осонун кээ бир өзүнүн тургандарында кимисинде 10, кимисинде 5тен техникалар бар. Мисалы айыл өкмөттөргө, мектептерге, детсадтарга тендер утканда көмүрлөрдү ташып жеткиребиз. 6 айга 10 баллон жетпейт. Ар бир баллонду 20 миң, 22 миңден алып атабыз. Биз кайда өнүгөбүз? Шуга эми менин суранычым 8-ci polyadan 12-ci polyaga чейин ушул бир асфальттын гранттан киргизип бересиздерби, өкмөттөн акча бөлүп бересиздерби ушул жол маселесине. Канча километр? 12 километр чыгып калды. 10-12 километр. Бирок 73-жылы асфальт болгон боюнча калып кеткен. Азыр асфальт жок эле, мындай эле. Эски бюджетте канча төлөдү ошол фирма? 1 жылда 53 миллион. 53 миллион. Ошодон бөлсө болбойбу кандайдыр бөлүп? Эми onu шаардын ичиге бөлө албайт. Биз өзүбүздүн күчүбүз менен оңдоп атабыз. Шагыл төшөп мындай кылып, бирок асфальтка биздин шахталардын күчү жетпейт экен. Эми мындай ачык айтыш керек, 12 километр сразу акча бөлүп бериш өтө кыйын да. Бир айылда 3 километрден бөлүп берет. Анан 1 жылда акча бөлүп бериш деген. Ол эми мыналарды мировой стандарттагы 1 миллион 200 миңдик долларлык жол кылайды, мындай эле кылып койсоң болот, кыргызча кылып эле Рахмат, урматтуу Баткен туугандар, азыр көп сунуштар болду, бирок негизгиси 3 нерсе болду да. Биринчиси өрүк маселеси, экинчиси үрүч, үчүнчүсү анан жергиликтүү бийликтин укуктары кеңейтүү боюнча. Бая Жанар Кубанычевич башында айтып кетти, биз ошо мыйзам долбоорубуз азыр сайтта турат, 22-синде өкмөт токтом алса, жергиликтүү кеңештин укуктарын көбөйтүп атабыз, жер боюнча. Эгер жер трансформацияны берсек, ошол завод курганга мүмкүнчүлүк болот. Жер маселеси чечилет да, бир маселе чечилет. Бул ошол регионду өнүктүрүү жылда 1-ci кадам болот, абай. Айтып атасыз го, эч нерсе кылбай атат деп. Биз шарт түзүп бериш керек да, анан экинчи жолу, экинчиси быйыл 1-ci жолу бюджеттен 2 миллиард акча бөлүндү. Ушул региондорду өнүктүрүү боюнча. Ал ошол фонд буюрса, жакын ишин баштаса, бул дагы кыйра жардам болот. Анан негизи эле Баткен областына боюнча дагы убакта мына жогорку кеңеш 2 жолу отурум өткөздү, анан биздин эл аралык комитет дагы бир нече жолу ошол отурумдар өткөздүк, бирок биздики жабык эшикте болот. Анткени жогорку кеңеш дагы жабык эшикте болуп, биз ошондо кечки саат 9-га чейин карадык.
жол маселесин, социалдык объекттерди баарын айтып өкмөткө тапшырма бердик. Мына Аксай Рабат жолу, Аксай Тамдык жолунун баарын акча бөлүнүп иштеп атышат. Биз 1-ноябрга чейин бүткөн нерсе бүткөрө албайбыз. Бир күндө 2-3 метр болуп атабыз. Кыйын экен деп. Акча каражаты бөлүндү, бирок кечирээк бөлүнүп калды. Буюрса жолдор булар кетип атат. Башка регионго караганда акыркы убакта Баткен областына акча көбүрөөк бөлүндү. Социалдык объекттерге, мектеп, бала бакчаларга. Анан негизи эле буюрса, дагы эле бул эсте болот. Анткени бул Кыргызстанда баягы бир жерде проблема болсо, ошол баардык жерге таасир берет да. Мына Баткенде бир кичине чыр болду, ал интернетке чыкты баардык жерге. Кыргызстанга келип турган инвесторлор токтоду. Бул жакта чыр болуп атат, атышып атат депчи. Ошон үчүн бул өтө таасири чоң. Ошон үчүн биз баардыгыбыз кызыктарбыз. Анан сен айтып атпайсыңар баягы сын пикирге мен толук кошулам, туура. Бизде кээде милдетибиз толук аткарбай атат. Өкмөтүбүз алсыз болуп атат. Контрабанда менен күрөшө албай атат. Коррупция менен толук күрөшө албай атат. Ошон үчүн биздин ишкерлер зыян тартып атат. Бул баардык жерде бар да, башка жакта да айтып атат. Мына биз ишкер кылып өндүрүш ачсак, Кытайдан контрабанда келип бизди басып коюп атат депчи. Биз бул боюнча айтып атабыз, бирок өкмөт начарыраак болуп атат ушул тармакта күрөшкө. Бирок биз дагы эле талап кылабыз, күрөшөбүз. Мына силердин негизги маселеге дуктук, буюрса негизгилерине биз аракет кылабыз, чечебиз, баардыгын чечебиз деп сөз бере албайбыз, бирок мына 3 маселенин үстүнөн иштейбиз буюрса. Бизден балдар байланышып турат, анан ошо жана Кубанч экөөбүз баягы ошол эгер фонддон акча бөлдүрүшкө аракет кылайлы бул жигитибизге баягы өрүштү иштетүү боюнча. Ал жерде кыйла бир адамдар ошо жумуштар менен камсыз болот. Анан кандай ишкердүүлүк боюнча маселе болсо, мына биздин секретариат турат бул жерде. Биздин ошол секретариаттын жигиттери турат, иште эксперттер турат, Азема деген кызыбыз турат, Булут деген мына биздин жигитибиз ушу Баткенден болот, секретариат иштейт мына башынан бери. Телефондорду алып кайрылсаңыздар, биз ар дайым ачыкпыз. Анан баягы бизнес ассоциация боюнча эгер юридикалык документтер болсо, заявка бергиле мына Бакыт Кудусович менен биз ошону киргизишке аракет кылабыз Баткенден бирөө. Түшүнөсүзбү? Макул, анда рахмат баардыгыңарга.